Баягындай мына чырылдап аткан Нарында, Ошто кыдырганда чырылдап аткан элдерди өзүңөр издеп барып аркасынан эмне проблемаң бар деп чакырып, бардыгын координация кылып, анан комиссия түзүш керек болсо комиссия түзүп туруп эле чекитти койсоңор, кийин мен барганда ызылдап чыгып, мына менин көк китебим бар, анан талаш жерим бар, же болбосо баланча жерим бүтпөй атат, же болбосо сотум бүтпөй атат дегенде, комиссия түзүлүп чечилген маселе, чекит коюлган маселе десеңер, биз ал маселеден аттап башка маселеге өтүп кете беребиз. 2 саат отурсам, 2 саатта бир 50 адамдын проблемасы менен эле бүтүп калып атат баягы. Облустук деңгээлде эле бүтүрүп койчу маселелер. Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, убакыт өткөргөн мезгил бүттү. Элге шылтоо эмес, мыйзамдуу жана өз убагында кабыл алынган адилеттүү чечимдер керек. Дагы бир маанилүү нерсени айтайын. Эл сиздерди издеп, мекеме эшиктерин каккылап, зар какшагандан кийин гана иштей баштаган система дагы бүтүшү керек. Тескерисинче, мамлекеттик кызматкер элдин көйгөйүн алдын алып, өзү чечүүгө аракет кылышы кажет. Борборго же социалдык тармактарга чейин жеткирбей туруп, маселени жеринде чечкенди үйрөнгүлө. Андай маселелерди айлап жылдап сүйрөп жүрүүгө эч кимдин акысы жок. Чечиле турган маселе өз убагында чечилиши керек. Ар бир жетекчи өз аймагында маселени өзү чечкен система түзүлүшү кажет. Ошондо гана мамлекеттик башкаруу күчтүү болот. Бул эмне үчүн керек? Бүгүн бардык мүмкүнчүлүк бар, социалдык тармактар бар, маалымат каражаттары бар, онлайн байланыш бар дегендей. Эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоолорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы ыкмаларын киргизгиле. Көптөн бери чечилбей жүргөн көйгөйлөрү бар жарандарды өзүңөр издеп таап, чакырып алып чечип берип тургула. Жергиликтүү бийлик. Башкаруу системасын жакшырталы, заманга шайкеш, ыкчам иштейли. Азыр айылдан баштап облуска чейин эмне болуп жатканын жашырып коюу мүмкүн эмес. Кандай маалымат болбосун, мага да бат эле жетет. Ошондуктан силердин ишиңерге кабинеттердеги отчеттор менен эле эмес, элдин берген баасы жана чечилген маселелер аркылуу баа беребиз мындан ары. Дагы бир жолу баса белгилейм, бүгүн мыйзам бар, мүмкүнчүлүк бар, ыйгарым укуктарыңар дагы бар, демек жыйынтык дагы болушу керек. Эң негизгиси, элди түйшөнткөн маселелер жеринде, өз убагында чечилгендей болушу кажет. Калк көтөргөн жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөр борбордук деңгээлге чейин жетпестен, тиешелүү жетекчилер тарабынан жеринде каралып, мыйзам алкагында чечилиши зарыл. Бул мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугуну жана элдин бийликке болгон ишениминин негизги көрсөткүчү болот. Кеңешменин урматтуу катышуучулары, ар бириңиздер өз ишиңиздерге жоопкерчилик менен мамиле жасап, мамлекетибиздин өнүгүшүнө, аймактарыбыздын өсүп өнүгүшүнө жана элибиздин бакубат жашоосуна татыктуу салым кошосуздар деп ишенемин. Биздин негизги максатыбыз күчтүү жергиликтүү башкарууну калыптандыруу менен күчтүү мамлекет куруу. Анткени мамлекеттин күчү борбордон эмес, ар бир айылдын, ар бир шаардын натыйжалуу башкарысынан башталат. Ошондуктан мен ар бириңиздерден жоопкерчиликти, демилгелүүлүктү талап кылам, элдин көйгөйүнө кайдыгер карабаңыздар. Ошондой эле менин жарлыгым менен саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарды, тактап айтканда акимдерди, алардын орун басарларын, мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын тең же төмөн турган кызмат орундарына 3 жумуш күндүн ичинде конкурстан өткөрбөстөн дайындоо тартиби киргизилди. Бул чечим мамлекеттик башкарууда кадрдык дайындоолордун ыкчамдыгын камсыз кылууга багытталган. Облустагы өкүлдөргө жана акимдерге, мэрлерге дагы өзгөчө талап коюлат. Сиздер борбор менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы байланыштыруучу звено болуп саналасыздар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине негизсиз кийлигишпестен, тескерисинче алардын өз функцияларын натыйжалуу аткарышына көмөк көрсөтүшүңүздөр керек. Биз мына ушуну камсыз кылышыбыз зарыл. Ал эми облус башчылары менен район акимдери, шаарлардын мэрлери аткара турган милдеттерге келсек, алардын аракеттери зор экенин танууга болбойт, бирок аткарылып жаткан иштер жетишсиз экендигин да көрүп жатабыз. Шундан улам биз жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу менен катар, аларга кошумча ыйгарым укуктарды дагы беришибиз керек. Урматтуу облус башчылары, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, мындан ары облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоодо сырттан байкоочу болбой, түздөн түз аралашышат. Башкача айтканда, алардын дайындоосуна макулдук берет. Ошондой эле негиздүү сунуш берилген учурларда облус жетекчиси, район акими облустук түзүмдөрдүн, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматтан бошотууга макулдук берет.
Мындай укук республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлерине да берилет. Ал эми райондун акимдери министрликтер менен административдик ведомстволордун, алардын ведомстволук түзүмдөрүнүн райондук башкармалык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоого макулдук беришет. Мындан ары облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, акимдер жана мэрлер өз аймагындагы мамлекеттик саясаттын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат. Ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун аймактык бөлүмдөрү өз тармактык жетекчилерине гана эмес, тиешелүү аймактын башчысына дагы иштин жыйынтыгы боюнча отчет берип турууга милдеттендирилет. Облуста, райондо ар ким өз-өзүнчө иштеген учур бүттү. Бардык мамлекеттик органдар бир команда болуп иштеши керек. Эл кайсы орган жооп берет деп көрүнгөн эшикти каккылап жүрбөшү керек. Облус башчысы же аким жөн гана жыйын өткөргөн жетекчи эмес. Ал инвестор тарткан, жаңы өндүрүш ачкан, жаңы жумуш орундарын түзгөн, аймактын өнүгүүсүнө дем берген, жергиликтүү элдин проблемасын чечкен менеджер болушу керек.